Абу Хурайра радиаллаху анху Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дегенін хабарлайды. Мал мүлктің молдығы байлық емес, шындығында жан дүйненің байлығы ғана нақты байлық. Абу Саид Худри радиаллаху анху Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дегенін хабарлайды. Bir жолы Муса пайғамбар Аллахқа минтеп қайрылған: «О Раббим, маға сені зикір қылуға жана, сені ардайым естен шығарбауға жардам бере тұрған дуаны маға үйрет». Ошонда Аллах аға айтат: «О Муса, андай болса тынымсыз, Аллахтан башқа құдай жоқ, ла илаха иллаллах деп айтып жүрген». Муса айтат: «О Раббим, мұны сенің пенделеріңден бары билетті». Аллах қайра айтат: «Аллахтан башқа құдай жоқ, ла илаха иллаллах деп айтып жүрген». Муса алейхиссалам айтат: «Мен сенің маға ешкімге білбеген өзгөчө bir дуаны үйретішіңді қалаймын». Ошында Аллах Таала аға минтип айтат: «О Муса, егерде 7 қабат асмандар менен 7 қабат жерде ақыреттегі мизан аттуу таразанын bir тавағына қойып, ал эми экинчи жагына Аллахтан башка құдай жоқ, ла илаха иллаллах сөзі қойыла турган болса, анда Аллахтан башка құдай жоқ, ла илаха иллаллах сөзі ордук кылат». Ибн Касирдин айтуысы бойынша, ушул хадиске маани маңызы жағынан абдан жақын хадис болып, Ас-Сунандағы төменгі хадис есептелет. Ушул хадисте мындай делет: Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассаламдан мындай дегені қабардылар: «Ең мықты дуа Арафатта тұрған күні айтылуучу дуа. Ал эми мага жана башка пайгамбарларга берилген эң мыкты келме: эч кандай шериксиз Аллахтан башка кудай жок. Үкүмдарлык ага гана таандык. Ага мактоолор болсун жана ал баарына кудуреттүү. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лахул хамду, ва хува аля кулли шайин кадир». Ибн Аббас радиаллаху анхунун айтуысы бойынша, Исраил урпактары Мусадан минтеп сурашкан: «Сенин Раббиң Аллах уктайбы?» Ошондо Муса алейхиссалам аларга минтип надан суроону берерде мурда Аллахтан корккула деп айтат. Ошондо Аллах Таала Мусага кайрылып: «О Муса, сенин Раббиң уктайбы деп сурап жатышабы? Анда сен 2 чөйчөккө суу толтуруп, анан аны 2 колуңа кармаган абалда уктабастан таңды атыр» дейт. Ошентип Муса Раббиси айткандай кылып, бирок түндүн 3/1 бөлүгү өткөн кезде уйку сырап үргүлөй баштайт да, чөйчөгү өз тизесине түшүп кеткенде гана ойгонуп, анан кайра ошентип суу куюлган чөйчөктөрдү кармап, кайра түздөнүп олтурат. Бирок таңга жуук дагы уктап кетет да, колундагы шишеден жасалган чөйчөктөрү жерге түшүп кетип, талкаланып калат. Ошондо Аллах Таала Мусага минтип айтат: «О Муса, егерде мен да сага окшоп уктап кетсем, же үргүлөп кетсем, асмандар менен жерлер сенин колуңдагы чөйчөктөр сыяктуу түшүп кетип, талкаланып калмак». Аллахтын 1 секундта уктабоосу, ал тургай үргүлөбөшү тууралуу кабарды Ибн Аббас радиаллаху анхунун пикири боюнча, жараткан эгебиз Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга өзүнүн Аятал Курсисинде кабарлаган. Аятал Курсинин мааниси мындай: Аллах жалгыз Кудай, андан башка Кудай жок. Ал ар дайым тирүү жана түбөлүк. Аны уйку да баспайт. Асмандардагы жана жердеги бардык нерселер ага гана таандык. Баары анын гана мүлктөрү. Ал өзү уруксат бермейинче эч ким анын алдында шапаат ортомчулук кыла албайт. Ал алардан, асмандар менен жер жана алардын ортосундагы бардык жандуу жансыз маклуктардан мурда болгон нерселерди да, алардан кийин болуучу нерселерди да билет. Алар эч качан Аллах каалабаса, анын илиминин кымындай чаңына да ээ боло алышпайт. Анын тактысы асмандар менен жерди өз кучагына алып турат жана асмандар менен жерди сактап туруу Аллах үчүн кымындай кыйын эмес. Чындыгында Аллах чексиз бийик, ченемсиз улуу. Бул баян пайгамбарлар тарыхы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.